Евразия экономикалық биримдигине мүчө мамлекет башчыларынын кезектеги саммити бүгүн Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өттү. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышып, жыйында экономикалык интеграциянын азыркы абалы, өнүгүү процесстери, ошол эле учурда орун алып жаткан көйгөйлөр дагы талкууланды. Негизги маселе катары биримдиктин алкагында кызматташтыктын жаңы тармактарын өнүктүрүү зарылдыгы белгиленди. Саммитке кабарчыбыз Самат Асипов көз салууда. Мындан 5 күн мурун Аргентинада өткөн чоң жыйырмалыктын жыйынынан кийин эле Орусиянын Санкт-Петербург шаары дүйнөлүк саясаттын чордонуна айланып отурат. Анткени Евразия экономикалык биримдигинин кезектеги саммитинде уюмга мүчө мамлекеттердин ички мамилесинен тартып, дүйнө өлкөлөрү жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыкка чейинки маселелер талкууланып, чечимдер кабыл алынды. Анын үстүнө 5 мамлекеттен турган уюм аянты жагынан жер шарынын 30%-ын ээлеп, калкынын саны боюнча 8-орунда турат. Быйыл жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине Россия Федерациясы төрагалык кылууда. Жыл башында биринчи жыйын Орусиянын Сочи шаарында өтсө, бул жолу саммитти Санкт-Петербург кабыл алды. Жыйынга биримдикке мүчө болгон бардык мамлекеттердин башчылары келишти. Президент Сооронбай Жээнбеков, Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев, Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко жана Армениянын премьер-министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинян. Молдова быйыл биринчи жолу саммитке байкоочу макамында катышып отурат. Күн тартибине 10дон ашык маселе киргизилген. Тар чөйрөдө мамлекет башчылары Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кызматташтыктын жаңы багыттарын өнүктүрүү маселесине кеңири токтолушту. Алар атом энергетикалык чөйрөдө иш алып баруу, ага катар Иран менен эркин соода аймагын түзүү, Кытай менен соода экономикалык кызматташтык боюнча макулдашуу маселелери бар. Алар тууралуу алгач Владимир Путин маалымат берди. Подчеркну, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается довольно успешно и весьма динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств. Совокупный ВВП стран Союза увеличился в первом полугодии 2018 года на 2%. Продолжился и рост производства в промышленности. В целом по Евразес плюс 3,3%. В сельском хозяйстве плюс 2,4%. На 12% выросли объемы внутрисоюзной торговли, достигнув 44 миллиардов долларов. Перспективным представляется сотрудничество государств Евразес в сфере предоставления космических услуг, в том числе создание общей группировки орбитальных аппаратов и продвижение геоинформационных сервисов для рынков третьих стран. Можно подумать и над принятием совместной программы научно-технологического развития. Важно, что между государствами и членами Евразес укрепляется координация в проведении валютно-финансовой и денежно-кредитной политики. Президент Сооронбай Жээнбеков мындан аркы кызматташтыкка түрткү боло турган бир катар багыттарды атады. Евразия экономикалык биримдиги атаандаштыкка негизделген ири уюмга айланганын белгилеп, ошол эле учурда өз ара аракеттенүүнү бекемдөө үчүн мамлекеттер ортосундагы айрым тоскоолдуктарды жоюу зарылдыгын билдирди. Мы считаем важным обсудить вопрос о состоянии конкуренции на трансграничных рынках. Необходимо анализировать принятые меры по пресечению нарушений общих правил конкуренции. Важно постоянно формировать позитивное представление о Союзе как эффективной и конкурентоспособной международной организации. Наш Союз имеет огромный потенциал для экономического развития каждой страны евразийского пространства, который еще не в полной мере задействован. В этом контексте одной из важнейших задач нашей работы является устранение любых барьеров и ограничений. Считаю важным реализацию 4 основных свобод на пространстве ЕС. Я имею в виду свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы должны поддерживать друг друга и устранять препятствия. Өлкө башчысы жаңы багыттар катары айыл чарба тармагын өнүктүрүү, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында өнүктүрүү институтун түзүү сунушу боюнча маселени дагы бир жолу көтөрдү. В 2019 году важно провести работу по наращиванию количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика. Для нас важно усилить кооперацию в агропромышленном секторе созданием совместных предприятий. Для успешной реализации этих планов необходима тесная взаимосвязь между государственными органами
Евразийской экономической комиссией и бизнесом. Также необходимо создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов. Мы уверены, что реализация совместных проектов приведет к увеличению экономического потенциала всех стран Союза. Мы инициировали создание Института развития, направленного укрепления экономики государств-членов и обеспечения их гармоничного развития и сближения. Вместе с тем, кыргызская сторона неоднократно отмечала о необходимости расширения компетенций Евразийской экономической комиссии. Об этом я отмечал на прошлом заседании Высшего совета. Полагаю необходимым комиссии совместно с государствами-членами Союза провести соответствующие мероприятия для реализации этой инициативы. Уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда өз ара соода жүргүзүүдө орун алып жаткан тоскоолдуктарды жоюу пикирине башка мамлекет жетекчилери да кошулушту. 2015-жылга карата Евразия экономикалык биримдиги соода жүгүртүүдө толук жана эркин уюмга айланышы керек. Нам необходимо к 2025 году устранить все имеющие препятствия во взаимной торговле, о чем мы сегодня говорили. Это важные условия полноценного функционирования нашего объединения. Комиссия и правительством надо активизировать работу в данном направлении, с чем я согласен, то, что говорил Александр Григорьевич. Андан ары жыйын кеңири курамда улантылып, ар бир маселе терең талданып талкууланды. Андан соң саммиттин жыйынтыгы боюнча даярдалган документтерге кол коюлду. Алардын негизгилерин Иран жана Кытай менен соода экономикалык кызматташтык боюнча макулдашуу, биримдиктин алкагында санариптик күн тартибин ишке ашыруу, уюмдун жалпы мунай базарын түзүү, ЭЭПтин кийинки жыйынын өткөрүү орду жана убактысын тактоо боюнча келишимдер түздү. Мамлекет башчылар бүгүнкү күн тартибинде киргизилген маселелердин бардыгы боюнча өздөрүнүн пикирин билдиришти. Кабыл алынган документтердин ичинен уюмдун аймагында өз ара соода жүгүртүү маселеси кызуу талкууланды. Мындан сырткары Евразия экономикалык биримдигин өнүктүрүү боюнча бирдиктүү декларация кабыл алынды. Ага катар биримдиктин алкагында жалпы мунай базарын түзүү, космостук долбоорлор боюнча бирге аракеттенүү боюнча 40тан ашык демилгелер каралып, жыйынтыгында мамлекет башчылары жалпы 15 документке кол коюшту. Бүгүн биримдикке төрагалык кылуу Орусиядан Армения мамлекетине өтүп, кийинки жыйын Ереванда өтөөрү белгиленди. Ал эми 2019-жылдын май айында уюмдун дагы бир жыйыны Казакстандын Борбору Астана шаарында өтмөй болду. Ал Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөнүнүн 5 жылдыгына арналмакчы. Саммит андан ары бейформал түрдө уланып, экинчи бөлүк маданий иш-чаралар менен коштолду. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал, Россия, Санкт-Петербург шаары.